Кыргызстанда 3-июлга карата коронавирус дагы 1352 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка алайык, анын ичинде Бишкек шаарында 803, Ош шаарында 42, Чүй облусунда 189, Ош облусунда 67, Талас облусунда 29, Нарын облусунда 24, Ысык Көл облусунда 37, Жалал Абад облусунда 80, Баткен облусунда 81 адамдан илдет табылган. Сутка ичинде COVID-19 илдети Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1, Чүй облусунда 2 бейтаптын өмүрүн алды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 129.232 адам коронавирус жуктурду. Алардын ичинен 111.934 киши айыгып чыкса, 2027 адам каза болду. Коронавирус алгач аныкталган былтыр март айынан бери Кыргызстанда 108 медицина кызматкери илдеттен көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдады. Бүгүнкү күнгө чейин 33 маркумдун үй бүлөсүндө гана мамлекет тарабынан убада кылынган 1 миллион сом кенемте берилген. Калгандары ал элек. Маалым болгондой, 2020-жылы Кыргыз өкмөтү иш учурунда коронавирус жуктуруп каза болгон медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте берилерин убада кылган. Быйыл 11-январда бул сумма өзгөрүп 2,8 миллион сомго көтөрүлгөн. Маркумдун иш учурунда вирус жуктуруп көз жумганын далилдөө үчүн анын жакындары тиешелүү документтерди чогултууга тийиш. Жогорку кеңеш кезекси жыйынга 5-июлда чогулат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлады. Төрага Талант Мамытов баш мыйзамдын 83-беренесине жана Жогорку кеңештин 34-регламентине таянып 5-июлдан 30-июлга чейин Жогорку кеңештин кезекси жыйынына чакырат деп айтылат маалыматта. Жыйындар шаршемби, бейшемби күндөрү өтмөкчү. Жогорку кеңеш адатта кезекси жыйынга депутаттардын сунушу менен чакырылат. Эске салсак, депутаттар 30-июлда каникулга тарашкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы түзүмү 2-июлдагы жыйында төрайымдын орун басарларын тандады. БШКнын төрайымынын орун басарлыгына 4 талапкер сунушталган. Алар Тынчтык Шайназаров, Акбалык Жумалиева, Нурлан Койчукеев жана Марс Наспеков. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Тынчтык Шайназаров менен Нурлан Койчукеев көбүрөөк добуш алышкан. Белек этсек, БШКны кайрадан Нуржан Шайлдабекова башкара турган болду. Анын талапкерлиги БШКны 5 жыл жетектеп, бир топ шайлоолорду өткөргөн үчүн жактырылган. Эрик Бейшембиев Кыргызстандын Пакистан Ислам Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Билдирмеге ылайык каталган жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бейшембиевдин ордуна мамлекет башчынын жарлыгы менен Уланбек Тотияев Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп тайындалганы маалым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дарылануу үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алып чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты аталган мекеменин басма сөз кызматкери Назгүл Кыдыралиева ырастады. Ал Ташиевдин кайсы дартка чалдыкканын айткан жок. Башкы чекист аз күндө кайтып келерин гана белгиледи. Мунун алдында бир катар басылмалар атайын кызматтын башчысы азыр Кыргызстанда эмес экенин жазып жатышкан. Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу быйыл кышында да чет жакка дарыланып келген. 12-февралда ал Германиянын борбору Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. 1-июлда АКШнын мамлекеттик департаменти 2020-жылдагы адам сатууга каршы күрөш боюнча баяндамасын жарыялады. Ага ылайык Кыргызстан былтыр адам сатуу маселесин чечүүгө багытталган аракеттеринин натыйжасында 2 баскычка көтөрүлгөн. Баяндамада жазылгандай, Кыргызстанда адам сатууга каршы улуттук иш-аракеттер планынын долбоору иштелип чыкты. Бул багытта иштөөгө 13 мамлекеттик мекеме жана бейөкмөт уюмдар тартылды. Жүздөгөн кылмыш иштери кайра каралып, натыйжада адам сатууга байланыштуу тергөө иштери жанданган. Куралдуу кагылыш болгон жерлерде балдарды эксплуатациялоого жол берилген эмес. Колчулуктун курмандыктары үчүн мобилдик тиркеме жана ишеним телефону иштелип чыгып, колчулукка каршы 100 күндүк маалымат кампаниясы иштеген. Социалдык укук коргоо кызматкерлери, прокурорлор жана соттор адам сатууга каршы билимин тереңдетишти.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда офтальмология жана лор бөлүмүнүн жаңы корпусунун капсуласы салынды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Иш-чарага министр Алымкадыр Бейшеналиев, оорукананын жамааты жана Аз-Сафа эл аралык кайрымдуулук фондунун төрагасы баштаган Кувейттен келген коноктор катышкан. Аянты 2708 чарчы метр болгон 5 кабаттуу медициналык жай заманбап талапка ылайык салынары белгиленет. Корпустун салынышын толугу менен Аз-Сафа борбору коомдук бирикмеси каржылайт. Аны 2022 жылы майда бүтүрүү пландалууда.